Өзгөчө кырдаалдар учурунда реакциянын ылдамдыгы коопсуздуктун башкы шарты болуп калат. Бирок бардык эле адамдар кооптуулук сигналын уга алышпайт. Эл аралык стандарттар өзгөчө кырдаалдар тууралуу маалымат бардык адамдардын муктаждыктарын эске алат. Үн менен угуу, көз менен көрүү жана текст форматтарда жеткиликтүү болушу керектигин баса белгилейт. Ыкчам чара көрүү кызматтары адамдын өзгөчөлүктөрүн эске алуусу абзел. Эл аралык принциптер төмөндөгүдөй шарттарды талап кылат. Жеткиликтүү коммуникацияны камсыз кылуу, жеке муктаждыктарды эске алуу, басмырлообо жана ыкчам аракеттенүү. Ошондой эле куткаруу кызматтары кырдаалдын алдын ала аракеттенүүгө милдеттүү экени өзгөчө белгиленет. Алар куткаруу жоопкерчилигин адамдын өзүнө эле жүктөп койбостон, майыптыгы бар адамдарды алдын ала тизмеге алып, аныктап, куткарууга чара көрүшү керек. Алдын ала каттоо тутумунун жардамы менен өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери кызматкер аялдын абалы менен муктаждыктарын алдын ала билишет. Аял менен байланышууда түшүнүктүү ыкмаларды, жаңсоолорду, көзгө көргөзүүчү сигналдарды жана кагазга жазылган текстти колдонушат. Кандай гана аракет жасабаңыз, а дегенде адам менен байланыш түзүп, анын макулдугун алыңыз. Эвакуация куткаруу гана эмес, бул колдоо көрсөтүү, адамды маалыматка жетүү, коштоо жана коопсуздук сезими менен камсыз кылуу олуттуу мааниге ээ. Эгерде адам сүйлөй албай же уга албаса, байланыштын альтернативдүү жолдорун камсыз кылуу зарыл. Тексттик билдирүүлөр, мобилдик тиркемелер жана коммуникациялык карточкаларды колдонуп, анын турган жерин жана ага жардам керектигин тез арада түшүндүрүп берүүгө болот. Инклюзивдүү чара көрүү өмүрлөрдү сактайт. Тутумдар ар бир адамдын муктаждыгын эске алганда гана жардам баарына жеткиликтүү болот.